Салтка айланган иш-чара бул жолу Ала Бука районунда көп жылдардан бери төшөктө жатып калган адамдарга азык-түлүк жана 5 каптан көмүр таратуу менен белгиленди. Алардын катарында Исмановдордун үй бүлөсүнө да 100 каптан көмүр акысыз берилди. 87-жылдан бері шу совхозда иштеп жүрүп, курт багып, шу машина бәрк кетип атып, машина авария болуп, шу менен төшөккө мукталып, белден операция болуп, 2ге бөлүнүп, төшөккө мукталып калдым. 35 жыл бенсиде жаттым. Мына эми Кудайга шүкүр, мына шунчалык басып, алыс баспасагам, шу эшикке чыгып келип турук. Айры районубуздан шу мына акимиз айланып, мына шунчалык рахмат эстеп келип өздөрү колдон келгенче жардамын берип турат. Рахмат шунчалык. Райондун аймагында 1813 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки балдар бар. Анын ичинен 107 бала туаса шал оорусу менен төрөлгөндөр. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер чакырылып, аларга белектер тапшырылып, сый-тамак уюштурулду. Иш-чаранын жүрүшүндө облустук спартакиадада ийгилик жараткандарга ардак грамоталар жана ыраазычылык каттар тапшырылды. Жатактардын үйүнө барып, алардын жанында эс алып, алардын көйгөйлөрүн жеринде чечип, алардын айткан сөздөрүн угуп, арыздарын угуп келип атабыз. Ошондой эле буга кошумча райондук мамлекет администрациясынын башчысы тарабынан 100 кап көмүр келип, ар бир жаранга 5 каптан ун таркатып берип атат. Бул дагы жаркында болсо жардам деп эсептейбиз. Дал ушундай эле иш-чара Тоолуу Чаткал районунда да белгиленди. Аталган райондо 1200 адамдын ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендердин тизмесинде турат. Өткөрүлгөн иш-чарага район жетекчилиги, айыл өкмөт башчылары жана салтанаттын негизги каармандары болгон ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар катышты. Мында ырдоо, сүрөт тартуу жана шахмат оюндары боюнча сынак өткөрүлдү. Бүгүнкү иш-чарага Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан 166 миң сом акча каражаты каралган. Андан тышкары Канышкы айыл өкмөтү тарабынан дагы акча каражаттары каралып, ар бир ушу айыл аймактагы бардык жарандарга бирден ошо белек пакеттери уюштурулган экен. Соңунда баалуу белектер, кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Диана Райымжанова, Акназар Сулайманкулов, жаңылыктар үчүн.